KG недвижимостьте дагы бир сделка ийгиликтүү аяктап бүттү. Кардарыбыз биздин компанияга февраль айында кайрылган. Биринчи Росбанктан одобрение болгон 3 миллионго аз болуп калып, кайрадан переодобренияга жиберип, аягында ушинтип Транскапиталдан сделкабызды аяктап бүтүрдүк. Турак жай жөнүндө айтсам, 2 бөлмөлүү Подольскийден нары Климовскте жайгашкан. Баасы 4 миллион 750-гө түштү. Процесстин баарыны биздин кардарлар айтып кетишти. Нургүл, атасынан силерди куттуктайм. Биздин компаниянын атынан алган үйүңөр майлуу сүттүү болсун. Өзүңөр көрдүңөр. Сделка оңой бекен, же оңой эмес бекен? Өзүңөрдүн сезимдериңер менен бөлүшүп кеткиле. Аябай кыйын болду. Жакшы сезимдер сонун барды. Мен өзгөчө ыраазычылыгымды билдире элем ушу сиздердин компанияңыздарга. Ар бир кагаз жумушу, ар бир басылган кадам, убакыт, ошондой эле адамдын нерв клеткасын жеген жумуш экен. Биздин оюбуздагыдай бизге жаккан үйдү алып берип, биздин жакшылыгыбызга көмөктөшүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мен айтмакмын, кайрылыңыздар, алыңыздар. Кыймылсыз мүлк алып койгон эч качан көптүк кылбайт. Анан күткөн мекендештер биз ойлогондой болсо баары кээде ооба жеңил болуп калыштай сезилет. Сырттан караганда, бирок мындай иш жүзүнө келгенде ар кандай моменттер болуп калат. Документ чогултканда, мисалы үчүн бул үйдүн документин чогултканда 10 күн кетти. 10 күндүн ичинде негизи сделкага чыктык. Иштин башы февраль айында башталган. Ошол дагы бир бактылуу мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Кардарларыбыз Кыргызстандын жарандары Нургүл ВНЖ эми алды. Жакынкы күндөрдө эч ким жашабайт экен. Регистрациясы өткөндөн кийин турак жайды көргөзөбүз. Ремонт анча эмес. Бизге эң башкысы документ жагы туура болуш керек. Анан баасы дагы жакшы баада 44 квадрат, полноценный двухкомнатный квартира. Ошол видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат.